100 000 сом айып салына баштайт. Гимн өзгөртүлөт. Түркияда теракт болду. Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Жогорку Кеңеш интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу пландалууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министринин биринчи ордун басары Чыңгыз Эсенгулу уулу мыйзам кабыл алынса, мекеменин алкагында 11 кызматкер болгон бөлүм түзүлө турганын маалымдады. Анда бир директор жана анын орун басары 9 эксперт болот. Бир катар депутаттар мындай укуктун министрликке берилишин сындап, сунушталып жаткан айып пулдун көлөмү көп экенин айтышты. Эгер жеке маселелер бар болсо, бизде сот системасы бар. Тиешелүү укук коргоо органдар бар. Аларга кайрылып, тиешелүү чечимди чыгарып, анан кийин сотко кайрылышат. Түз эле сотко барып, ошол жакта бул маселелер чечсе болот. Дагы кошумча укук коргоо органдарынын арасында азыр Маданият министрлигине силер тагып атасыңар. Алар башка маселелер менен алектенип, үлгүрбөй жатышат. Маданият жагынан, илгирүүнүн жагынан жетишпей жатышат. Маалымат жагынан, туризм жагынан иштеше керек. А силер дагы кошумча еще бир департаментти түзүп атасыңар. Жалган маалымат менен алектенсин деп. Бюджетибизде каражаттар жок экендиги азыр берилип атат. Түйүү салынды. Дагы кошумча айлыктарын көбөйтсүн деп. Дагы кошумча түзүмдөргө единицалар берилсин деп. А бuyakta чоң департамент түзүп атат. Ушул департамент лучше ички иштер министрлигине же прокуратурага берип коелу. Алар түздөн-түз бул маселелер менен алектенсин. Бул биринчи маселе. Экинчиси, айып пулдар жагынан юридикалык жактарга 200 000 сом төлөш керек. Жеке инсандарга силер 100 000 салып атасыңар. Орточо эсептөөлөр боюнча айлыктар бизде 30-35 000. Каяктан 100 000 алар табышат? Депутат Балбак Түлөбаев бул мыйзам замандын талабы экенин жана башка мамлекеттерде ушул сыяктуу мыйзамдарды кабыл алып жатканын айтты. Ушул жерден отургандардын баары муну башыбыздан өткөрүп атабыз. Бүткүл дүйнө жүзү коомдун талабына, глобалдашкан дүйнөнүн талабына ылайык өзүнүн мыйзамдарын жаңылап атат. Башкы прокуратура, ички иштер министрлиги ККМБ болобу, же Маданият министрлиги болобу, аны өкмөт өзү чечет. Демектен айыл өкмөтүнө берип койсун бул функцияны. Аны да өкмөт өзү чечет. Бир гана нерсе, биз деген жеке маселеби же коомдук маселеби деп талкуулап атабыз. Бул жеке маселе. Жеке адамдын аброю деп атат. Канча жылдап аброй чогултасың, аракет кыласың, пикирлердин күрөшү. Позициябы, оппозициябы, жогорку кеңеште эки гана нерсе бар. Или сен оппозициясың, или сен позициясың. Пикириңди айтсаң, сени эмне деп гана атабай атышат. Атай берсин. Бирок ошол эле убакта башка нерселерди айтып атат. Ким айтып атат? Укук коргоочулар, журналист болуп алган саясатчылар. Ал эми депутат Дастан Бекешев бул мыйзам долбоору жөнөкөй адамдарга тиешеси жок экенин билдирди. Мисалы бул жерде интернетте бир эмен чиновник боюнча жазып койсоң эле, себеби бул жарандарга, жөнөкөй жарандарга иштебейт, мен билем го эми. Чиновник жөнүндө жазып койсоң эле сразу 100 000 сом. Жок, Дастан Албаевич, чиновник жөнүндө жазсын, чиновник арыз жазбаса эч нерсе болбойт. Бuyakta сиз уктуңуз го, азыр депутаттар айтып атышпайбы, мен башынан өткөн деп, эми анда саясатка келбесин да. Чыдабаса. Ушунчалык нежный болсо, назик болсо, отурсун да үйдө анда. Назик болуп. Раз саясатка келди, чыдаш керек да эми. Жөнөкөй жаран Минкультурага барбайт, мен билем. Минкультура карабайт, издебейт дагы. Убакытты кетирбейбиз деп. А бияктан мисалы министрге жазып койсо, вот Минкультуранын министрге жазып койсо, ал өзү кантип карайт ошол арызды? Өзү карап, өзү штрафты салабы? Спикер Нурланбек Шакиев Кыргызстандын гимнин өзгөртүү керек экендигин билдирди. Анын айтымында учурда гимн Союздан чыккан учурда жазылып, азыркы учурга дал келбегенин билдирди. Биз тууну өзгөрттүк, гимнди да өзгөртүшүбүз керек. Себеп дегенде биз гимнди кабыл алганда Советтер Союзунун курамынан чыгып, алгачкы азаттык кадамдарында жазганбыз. Ырдаганга да оор,
ар бир кыргыз бул гимнди ырдай албайт. Бул марш. Ошон үчүн Жогорку Кеңештин укугу, Жогорку Кеңештин милдети биз жакында гимнди өзгөртөбүз. Гимн ар бир кыргыз 1-класстан баштап 85-90го чыккан биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз да ырдай турган жөнөкөй марш эмес, жакшы бутуна турган кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин гимни болуш керек. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мамлекеттик гимн өзгөрүлөт деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок экенин айтты. Анын айтымында, эгер гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ал элдин колдоосуна ээ болушу керек. Бул сунушка кошуласызбы? Комментарийге жаза кетиңиз. Ак мөңгүлүү асказолор талалар, эли биздин жаны менен барабар. Президент Садыр Жапаров 24 октябрда Татарстандын Борбору Казан шаарында өтүп жаткан БРИКС саммитинин жыйынында сөз сүйлөдү. Несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, Кыргызстан принимает все меры для устойчивого развития и уже добился значительного прогресса в этом, в том числе благодаря проведению масштабных реформ. Экономика страны в последние годы развивается уверенными темпами, несмотря на неблагоприятные внешние факторы и сложности на мировых рынках. За эти 3 прошедших года рост экономики составил в среднем 7%. Наш опыт показал, что при правильном ведении, политической воле, эффективном управлении даже небольшие страны. Өз сөзүндө Садыр Жапаров Кыргызстанда масштабдуу реформалар жүрүп, экономика жаатында ийгиликтерге жетишип жатканын билдирди. Ошондой эле, ал Кыргызстан жаңы өнүктүрүү банкы менен өзгөчө БРИКС өлкөлөрүндөгү жана башка өнүгүп келе жаткан мамлекеттердеги туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун каржылоонун алкагында кызматташууга кызыктар экенин айткан. 23 октябрда Талас шаарында 4-мектептин жанында жол кырсыгы катталып, 3 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Ак түстөгү автоунаа жол эрежесин бузуп, карама-каршы тилкеге чыгып, жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткени айтылууда. Талас облустук ооруканасынан билдиришкендей, кырсыктан каза тапкан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы менен 4 жашар уулунун сөөгү моргко түшкөн. Президент Садыр Жапаров Медербек Сатыевди 5 жылдык мөөнөткө Кыргызстандын жогорку сотунун төрагалыгына дайындады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өлкө башчы Сатыевди төрагалыкка дайындаган жарлыкка 24 октябрда кол койгон. Медербек Сатыев 2013 жылы Жогорку Кеңештин депутаттары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясынын курамында болгону белгилүү. Эске салсак, 23 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары Медербек Сатыевди жогорку соттун төрагалыгына дайындоого макулдук беришкен. Жыйынга катышып отурган 78 депутаттын 75-и макулдук берген. Жыйын учурунда Жогорку Кеңеш депутаттары жогорку соттун төрагасына талапкерди Надира Нарматованын сунушу менен талкуусуз жактырышкан. Бүгүнкү биздин күн тартибиндеги Садыев Медербек мырзанын кандидатурасын эң туура деп айтамын. Улуу урматтуу президентибиз биринчи жолу ар тараптуу такшалган кесипкөй адамды жогорку соттун төрагалыгына сунуш кылынып атат. Ошондуктан биз бардыгыбыз эле билебиз деп ойлойм. Ошондуктан добушка коюп эле, талкуусу жок, суроосу жок, добушка коюшуңузду сунуш кылам. Менин сунушумду колго салып коюңуз. Нарматова сунуш кылды, Надира Азимовна. Анда Надира Азимовнанын сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Бишкекте Батыш автобекети 23 октябрдан тарта жабылды. Бул автобекет аркылуу кеткен бардык каттамдар Алматы көчөсү 1 дарегинде жайгашкан Бишкек автобекети ишканасынын жаңы бекетинен жөнөйт. Жаңы автобекет облустук жана шаар четиндеги каттамдарды тейлейт. Мекеменин маалыматына караганда, чыгыш багытындагы каттамдар жаңы автобекеттен, батыш тарапка кеткен каттамдар автоунаа базары тараптан жөнөп жатат. Мэрия жабылган бекеттен Бишкек автобекетине чейин автобус каттамы уюштурулуп, жүргүнчүлөрдү ташып жатканын кабарлады. Буга чейин Бишкектин ичиндеги батыш жана чыгыш автобекеттери жабылып, шаардын сыртына чыгарылары мурда кабарланган. Мындай чечим шаардагы тыгындарды азайтууга багытталганы белгилүү. YouTube'дагы За правду баракчасынын ээси Азамат Карабаевди Ноокат райондук соту 22 ноябрга чейин камакка алды.
23 октябрда Ош облустук милициясы Азамат Карабаевка кылмыш жаза кодексинин массалык бошолмандыктар беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалганын билдирген. Милиция анын YouTube'дагы баракчасына жарыяланган видео материалга жүргүзүлгөн соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык иш козголгонун. Ал тасмада Ноокат районунун Кулатов айыл тургундары менен бирге 5-июлда ЮКЦ цемент заводуна барышып, бейбаштык кылышканын билдирген. Ютубер 22 октябрда Ноокаттагы жаңы салынган жолдун сапатынан наразычылыгын билдирип, Facebook'ка видео жарыялаган. Ошол эле күнү кечинде милиция аны кармап кеткени белгилүү болгон. Айрым интернет басылмалар блогердин кармалышын ошол соңку материалына байланыштырган. Анкарадагы түркиялык Тусаш авиакосмостук компаниясынын өндүрүштүк ишканасында теракт болду. Маалыматка ылайык, терактта каза болгондордун саны 5ке жеткен жана 22 адам жарадар болгон. Жарадар болгондордун көбүнүн абалы канааттандырарлык, ал эми экөөсүнүн абалы оор экендиги айтылды. Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая кол салган 3 террорчунун экөөсүнүн жок кылынганын айтып, алардын бирөө аял экендигин билдирген. Ошондой эле ал терактка Курдистан жумушчу партиясы уюмунун кол салууга тиешеси бар экендигин айткан. Мындан улам Түркиянын атайын күчтөрү Сириянын жана Ирактын түндүгүндөгү Курдистан жумушчу партиясы уюму жайгашкан аймактарга абадан сокку урду. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, Курдистан жумушчу партиясы уюмунун энергетикалык объектилери, логистикалык борборлору жана ок-дары кампалары талкаланган. Президент Садыр Жапаров жана Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа 22 октябрда Бишкек шаарында Кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясын ачышты. Академия 3 гектардан ашык аянтты ээлейт жана заманбап спорттук объектилерди камтыйт. Академиянын курулушу эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын, анын ичинде ФИФАнын, Азия футбол конфедерациясынын жана Кыргыз футбол биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашты. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эгер биздин контент жакса, бизге колдоо көргөзсөңүз болот. Ал үчүн бул QR код аркылуу же астыдагы шилтеме менен колдой аласыз. Кийинки аптадан амандашканча сак саламат туруңуздар.